Чубак ажынын бала бакырасына жолугуп, акчалай жардам берди. Муфтий маркумдун уулдарын кайраттуу болууга, атадан калган илим жолун улантууга жана элге, мекенге кызмат кылган азамат болууга чакырды. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев пневмониядан көз жумган Чубак Ажы Жалиловдун үй бүлөсү балдары менен жолугуп, жардам берди. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууда Максатбек Ажы Токтомушев муфтият Чубак Ажынын үй бүлөсүн колдоого ар дайым даяр экенин айткан. Дүйнөдөгү мусулман эли үчүн оор жоготуу болду. Чубак ажыбыз бала кезинен билимге болгон тырышчаактыгы менен деңиздей терең илимге ээ болгон. Ислам дини бизди коомчулукка жеткирүүдө эбегейсиз салым кошту. Канчалаган мыкты адистерди даярдап, өзүнүн алган билими, тажрыйбасы менен бөлүштү, деди муфтий. Ал Чубак Ажы Жалиловдун уулдарын кайраттуу болууга, атадан калган илим жолун улантууга жана элге, мекенге кызмат кылган азамат болууга чакырды. Белгилей кетсек, Саламаттык сактоо министрлиги Чубак Ажы Жалиловго 2 тараптуу пневмониянын оор түрү деген диагноз коюлганын билдирген. Маркум кант диабети менен дагы жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан 11-июлга караган түнү саат 2:50 көз жумган. Сөөгү 11-июлда Кичи Мекенди Базар Коргон районунун Баймундуз айылында жерге берилген. Amin.